Жылдан жылга жашоо тиричилик өзгөрүп, ал өзгөрүү тамактанууга да өз таасирин тийгизип, анын натыйжасында оорулар жашарып, жана өмүрү укпаган оорулар да көбөйүүдө. Мурун 65-70 жаштан ашып калгандардын сөөктөрү сынып, остеопороз оорусуна чалдыгып келген болсо, жыл өткөн сайын бул илдет дагы жашарып, айталы 35-40 жаштагы адамдар дагы дал мына ушул илдетке кабылууда. Мунун себеби эмнеде? Бүгүнкү чыгарылышыбызда айтып беребиз. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз 40 мүнөт бою жогоруда маалым болгондой остеопороз оорусу жөнүндө сүйлөшөбүз. Дал ушул тема боюнча сизде да кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланыш үчүн телефондор 032-22 код аркылуу 244-87 номер жана ошондой эле WhatsApp номер дагы иштейт 0508-88-88-97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Каныбек Хаитов Ош шаардык клиникалык ооруканасынын ортопедия бөлүмүнүн дарыгер ортопеди. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Тамырлан Абдыкадыров Ош областаралык балдардын клиникалык ооруканасынын сындык жарат ортопедия бөлүмүнүн дарыгери жана медицина факультетинин студенттери келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач жалпы теле көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн дал мына ушул илдет жөнүндө айтып берсеңиздер, бул кандай оору? Остеопороз бул латын тилинде алганда остеопорозис деп коет. Сөөктүн ткандарын жабыркаш деп коет. Хроническое системное обменное заболевание скелета деп коет. Ошол сөөктөрдүн плотностун өзгөрөт да. Бул оору көбүнчө жаш улгайган, жаш өткөн адамдарда кездешет да. Азыр ушул остеопороз кичинерээк неме болду десек болот, жашарды десек болот да. Жаш балдарда, орто жаштагы, орто курактагы адамдарда да көбүрөөк кездешип атат да азыр мезгилде. Жакшы, айтсаңыздар, ушул оорунун келип чыгуу себептерине токтолуп кетсеңиздер. Негизинен ушул оору жараларда, мисалы сөөктө кандай өзгөрүүлөр болот? Саламатсыздар, биринчиден бул оорунун келип чыгуу себептери аябай эле көп. Бул биринчиден наследственный деп коет, болсом генетикалык жактан да берилет. Андан жашы улгайган адамдарда, сөөктөрдүн ткандары бошошуп, ал жерде ошол сөөктө өзгөрүүлөр келип чыгат дагы. Андан кийин ошол остеопороз оорулары келип чыгат. Жана ошол көбүнчө бул аялдарда көбүрөөк кездеше турган оору. Жакшы. Негизинен айттыңыздар да, жашы улгайган адамдар бул ооруга көп чалдыгат деп да. Анан бүгүнкү күндө жашарып баратабыз деп мен жогоруда баса белгилеп да айтып өттүм, биздин жашоо образыбыз өзгөрдү. Ошол эле учурда тамактануубуз да өзгөрдү. Дагы эмнеден улам жаштар бул илдетке кабылууда? Туура. Бул жерде баягы оорунун жашарган деген себеби травма причиналары көп болуп атат да. Мисалы травма алганда, мисалы жаш адамдар травма алганда да ошол остеопороз алып барат да, жаракат. Мисалы гипсте көп жүрөт, иммобилизация деп коет да. Баягы кыймыл аз болгондуктан остеопороз оору келип чыгат да. Биринчи себеп, экинчи себеп анан питание, ошо тамактануу көбүнчө баягы искусственный болуп кетип атпайбы биздечи. Баягы табигый тамактануу жакшы болбой атат да, ошонун себебинен келип чыгат деп ойлойбуз да биз. Көбүрөөк. Жакшы. Кошумчалап кетесизби? Азыркы убакта бизде ошол синтетикалык тамактануулар аябай көп. Ошол эле мисалга алсак, мурда адамдар 1 литр сүт ичкендин ордуна азыркы убакта 1 литр жанакы газдуу сууларды аябай көп колдонот. Алар газдуу суу организмге түшкөндөн кийин ошо форменный элементтер деп коет, ошо бүт кальций, сөөктү бышыктачу элементтерди өзүнө сиңирип, через ошо сидик аркылуу чыгып кетет дагы. Андан ошо сөөктүн жукарышы келип чыгып атат. Ошондон мен баса белгилеп кетсем, ушул газдуу сууларды дагы ичпөөгө көбүрөөк мен сунуштайт элем. Тамырлан мырза, азыр дагы сиздердин бейтапканаңыздарда барбы дал мына ушул илдетке чалдыгып дарыланып жүргөндөр? Бизде балдар клиникалык ооруканасы болгондуктан бизде көбүнчө бул оорунун
эң көп кездешкени бул тубаса болуп эсептелет. Тубаса дисплазия головкой таза бедренного сустава деп коет. Андан кийин ошо болезнь пертес деп коет. Же болбосо пертес оорусуна чалдыгып, андан кийин ошол жан баш сөөгүк менен сан сөөгүнүн ашташкан жеринен асептикалык некроз, асептический некроз деп коет. Ошол оорулар көп кездешет. Негизинен бул чоңдордо көбүрөөк кездешет. Жакшы. Негизинен эл арасында мисалы бутум ооруду, сөөктөрүм ооруду дегенде, мисалы бул каарылыктын белгиси, эми каарыганда ушундай болот да деген нерсе менен мисалы элдер жашап келет десем болот да. Бардык эле инсандар, баарыбыз эле мисалы картайган кезде, улгайган кезде биз остеопорозго кабылабызбы, же болбосо сиздерге кайрылып, убагында дарыланып, кандайдыр бир дары дармектерди, витаминдерди пайдаланып жүрсөк, бул ооруга кабылбашыбыз да мүмкүнбү? Ооба, туура айтасыз. Бул остеопороз менен мисалы адамдар өзүнүн мисалы спорт менен машыгып, ошол спорт менен машыгып, анан туура тамактанып, өзү убагында дарыгерлерге кайрылып эме кылса, остеопороз оорусу менен кечирээк оорушу мүмкүн, ооруса жеңил ооруйт да, жеңилирээк ооруйт. Эң негизи бул остеопороздун алдын алыш керек да, алдын алыш керек биринчи очередте. Жакшы. Остеопороздон башка дагы мисалы сөөктүн оорулары дейлиби, же болбосо муун оорулары дейлиби көп да. Башка муун ооруларынан эмнеси менен айырмаланып турат? Ошонун белгилерине да токтолуп кетсеңиздер. Остеопороз башка муун оорулары менен бул остеопороздо бул бүт скелет жабыркайт да. Адам канча мисалы сөөк болсо, мисалы адамда 207 сөөк болсо, ошо баардык сөөктөр жабыркашы мүмкүн. Негизинен чоң адамдардын остеопорозго кабылган бул жан баш сөөгү. Анан тазовый кость деп коет, ошо жан баш сөөктөрү. Анан трубчатый сөөктөр кездешет да, кабылат. Анан остеопороз менен ооруганда чоң адамдардын эң көп кездешкени бул перелом шейки бедра деп коет. Улгайган адамдар. Кичине эле жыгылып эме кылса, ошол шейка сынып калат да. Эң көп кездешкен ошол патология болуп эсептелет бизде. Анан кийинкилер, кийинки сөөктөр кийин кездешет да. Желке сөөктөрү эмелер. Жакшы, кошумчалайсызбы? Кошумчалай кеткенде бул жерде ошо коллегабыз аябай туура эле айтты. Ошол жашы 60-тан 70-тен ашкан адамдар биринчи атакасы деп коет, же болбосо биринчи чабуулу деп да коет. Ошол жан баш сөөгүнүн, же болбосо сан сөөгүнүн моюнчасы сынат, же болбосо билек сөөгүнүн дагы типичный место деп коет, перелом предплечья. Ошол сөөк да сынып кетиши мүмкүн. Анан башка оорулардан айырмасы бул жерде дагы бир кошумчалай, бул остеохондроздо бул көбүнчө бизде хрящ деп коет, же болбосо кемирчектер жабыркаса, бул жерде бүт кемирчектерден өтүп сөөктөргө дагы жабыркап алып келет да остеопороздун. Ушундай бир башка оорудан айырмасы бул ошол. Остеопороз болгондо, мисалы адамдар бутун бүгүп отура албай, бутунун отура албай калышы да мүмкүн, баса албай калышы да мүмкүнбү? Остеопороздо бутуну бүгүп басып деле жүрө берет. Муун оору менен остеопороз эки башка да. Мисалы муун ооругандарда ошол бутуну суна албай, баса албай кыйналат. Остеопороздо бул сөөк жабыркайт да, сөөктүн өзү. Сөөктүн өзү сынып кетиши мүмкүн, или ийилип кыйшайып кетиши мүмкүн да. Бул жерде айырмасы бар да. Жакшы, байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңуз болсо берсеңиз болот. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Эмнегедир бизден алыстап кетти. Кийинки суроо телекөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы? Тубаса дал ушул илдетке кабылат деп айттыңыздар. Эмнеден улам жаш балдар тубаса ушул оору менен төрөлүп калат деген суроо калтырыптыр да. Бул оорунун тубаса болгон себеби аябай эле бул полиэтиологичный деп коет, же болбосо себеби көп деп айтылат да медицинада. Бул биринчиден болуп энелер биринчи кош бойлуктун 3-үчүнчү айлыгында көбүнчө инфекциялык ар түрдүү вирустук оорулар, ошол эле грипп, же болбосо ошол эле убакта кан аскандуулук менен оорушат, жабыркайт. Бизде ушул Кыргызстанда аябай бир глобалдуу проблема болуп эсептелет бул аскандуулук. Энелердин аскандуулугунда дагы көп кездешет.
Мурда ошол эле убакта бизде СССРдин китептеринде бар 1000 баладан 6 бала ооруса врожденный вывих бедра деген оору менен. Азыркы убакта аябай эле жашарып кетти. Ал көбөйүп да кетти. 1000 баладан азыр 15-20 балага чейин көбөйөт. Ошол эле канцерогендик тамактар, ошол кола же болбосо фанта деген дагы кош бойлуулук кезде энелер көбүрөөк колдонуп, көбүрөөк ичкендиктен ушул оорулардын келип чыгуу себептеринин бир белгилери болуп эсептелет деп ойлойм. Жакшы, биздин студиябызга студенттер да келген. Микрофонду кармап, суроо берсеңиздер болот. Мен берер суроом, бул оору менен көбүнчө кайсы профессиядагы адамдар көп оорушат? Жогоруда айтып өттүңүздөр, мисалы аялдар көп ооруйт дедиңиздер, Мунун себебине да токтолосуздар. Ошол эле учурда мисалы кайсы кесипти аркалагандар дагы ушул ооруга көп кабылышы мүмкүн? Ошол бул кесиптин аркалагандар көбүнчө бул мына базарда соода саттык менен алек болгондор болушу мүмкүн. Же болбосо көбүнчө отуруп иштеген адамдар. Алардын немеси салмагы көбөйөт дагы, ошодон улам сөөктөрү кармай албай, андан келип чыгат оорунун себептери. Кошумчалап кетейин, бул жерде аз кыймылдуулукта, аз кыймылдуулуктан бул оору келип чыгат. Мисалы активный образ жизни деп коет да. Ошол мисалы отуруп иштеген, көп кыймылдабаган кесиптердин ээлери бардыгы эле чалдыгат бул жердечи. Анан мисалы спорт менен машыккан, спорт жагын тармакта иштегендер, физический мемелерди жасагандар, мен ойлойм азыраак кездешет бул ооруга деп. Жакшы, айтсаңыздар, биз дайыма демек кыймылда болуп турушубуз керек экен. Бүгүнкү күндө биз аз кыймылдап калдык десем болот да. Автоунаа менен жүрөбүз, ошол эле учурда отуруп алып, компьютердин алдында же болбосо столдо отуруп көп иштейбиз да. Мисалы, сиздер кеңеш катары эмне деп айтат элеңиздер? Бир күндө канча убактыңыздарды спортко арнаңыздар? Анан кандай кыймылдарды жасаган дурус? Бул жерде адам күнүнө бир жок дегенде 6000, 7000 эме шаг ташаш керек да өзүчө. Күнүнө. Нормада ушундай өзүчө. А бизде андай жок да. Биз күндө жок аз бир 1000-2000 эле кадам басабыз да. Статистика боюнча. Анан кийин бул жерде дагы эме бар. Баягы адам канчалык көп баскан сайын, ошончолук баягы адамдын дене мүчөлөрү баягы укрепление болот да, чың болот да. Сөөктөр эми ошого жараша чың болот да. Анан баягы жыгылганда, травма алганда ошо сөөк аз жабыркайт да ошондочу. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Алло. Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Алло, саламатсызбы? Артроз, жөнүндө айтып бере аласыздарбы? Жакшы. Башка тема болсо да кыскача айтып өтсөңүз. Артроз, артрит бул ошо муундун жабыркашы да. Это системное заболевание деп коет. Ошо хрящевой части, соединительной ткани деп коет. Муундун баягы байланталары воспаление болот да. Кемирчектери. Алар изношение деп коет, ошол мемелери жукарып, ийилчек мемелери жабыркайт. А мунун мемелери көп да себептери. Травмадан кийин болушу мүмкүн, суук өткөндөн болушу мүмкүн, после воспаления болушу мүмкүн, наследственный деле болушу мүмкүн, ревматология оорулар бар, ревматический оорулардын осложнениялары алып келет да ушул ооруга. Жакшы, ушуга байланыштуу эле суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Менин апам дейт, муундары ооруйт дейт, бут аябай ооруйт дейт. Анан кандай майздарды алып сыйпап алып дейт, ал оорусун баспай атат дейт да. Эмне кылсак болот, физлеченияга алып барсак болобу деген суроолорду калтырды да. Бул жерде папасы жаш чоң окшойт. Бул жерде деформирующий остеоартроз деп коет да, или кокс-артроз, ушундай оорулар бар. Эгер тизесе деформирующий остеоартроз деп коет, 1-2, 3 степень деп коет. Көбүнчө буларда 1-2 степенде анча клинический проявление болбойт да, жак оорубайт. Анан 3 степенге келгенде уже оорусу көбөйөт да. Анан леченияга азыраак поддаваться этет да бул жердечи.
Эмне кылыш керек? Ошон Сиздер үчүн кандай жардам бересиздер? бул жерде обследовать этиш керек да, рентген кылыш керек, или томография, МРТ кылыш керек да. Ошого карап анан физлечение, массаж, дары дармектерди алыш керек да, ошого карап. Демек ток алса болот, Физлечение алса болот, экен, э? массаж алса болот. Эгер ишик жок болсо, воспаление эме жок болсо, воспалительный процесс. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан кандай суроо бересиздер? Ушул остеопороз менен остеохондроздун айырмасы эмнеде? Остеопороз менен остеохондроздун айырмасы бул остеопорозду биз азыр белгилеп айтып кеттик. Бул жерде көбүнчө сөөк ткандары, сөөк байламталары же болбосо мындайча айтканда жабыркайт. Остеохондрозда бул ошол эле сөөктөрдүн кемирчектери болот. Мындайча айтканда бул омуртка тутумдарында көп кездешет. Омуртка тутумунда ар биринин арасында омуртка аралык диск деп коет. Же болбосо ошол хрящ, же болбосо кемирчек болот, ошолор көбүнчө жабыркайт. Остеоартроздо сөөктөр жабыркайт ошол. Жакшы, кийинки суроо телекөрүүчүдөн саламатсыздарбы? Мен акыркы убактарда дейт мындай бүкүрөйүп баратам дейт. Анан желке жагым дейт уюп тургандай болуп атат. Эмне кылышым керек деген суроо калтырыптыр да. Бул жерде эңкейип же бүкүрөйүп бараткан же ошол омуртканын моюн, көкүрөк, бел омурткаларынын жабыркашы ушуларга алып келет да. Биринчи, эгер жашы өткөн болсо, остеопороздо көбүнчө ошондой болот, баягы горб деп коет, баягы омурткалар бүкүрөйүп, кичине баштайт да, эмесичи. Анан бою деле кичинериш мүмкүн ошонун себебиненчи. Бул жерде эми обследование кылыш керек да, текшериш керек. Жакшы, кийинки суроода мындай келиптир. Оң бутум дейт, ичкерип баратат дейт, ооруйт аябай дейт. Анан дарыгерге кайрылдым, дарыландым дейт. Эч кандай да жыйынтык болбоду. Эмне кылышыбыз керек деген суроо калтырыптыр. Бул жерде ичкерип бараткан себеби бул жерге нерв менен да байланыш болуп атат да, бул жердечи. Ошон үчүн баягы нервный система жактарындагы текшерип көрүш керек. Баягы булчуңдар жакшы кыймылдабагандыктан ошол бут ичкерип кетет да, кичинерип кетет. Жакшы иштебегенденчи. Жакшы, байланышта көрүүчүбүз бар экен. Анда кабыл алып, түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Кандай дарыларса болот? Мага дайыма эле бир дарыны бере беришет, бир уколду бере беришет. Алло. Сурооңуз кайталап коюңуз, эже. Анан эми мен ушул көп жылдан бери реактивный артрит деп коюшкан мага. Эми азыр остеопороз деп коюп атышат. Анан мага дайыма эле ушу дексаметазон беришет. Жакшы. Суроо түшүнүктүү болду, э? Бул жерде ошо ревматоидный полиартрит менен ооруйт окшойт. Анан ошо баягы эми ревматоидный полиартрит ошол акыры ошо остеопорозго алып келет да. Баягы осложнениялардын бири да булчу. Бул жерде эми дексаметазон бул гормональный препараттарга кирет. Бул ошол түздөн түз ошо сөөк немесиге таасирин тийгизет да, остеопорозгочу. Бул ижени эме кылса, кайрылса текшерип, анан эме кылсак болот. Кайрылса. Жакшы. Бул жерде мындай деген суроо келиптир. Суусундуктар боюнча, газдалган суусундуктар бул остеопорозго алып келеби деген суроо. Анан кайсыл тамак аштан биз баш тартсак, мына ушул илдеттин алдын алган болобуз, же болбосо ушул илдетти кечеңдеткен болобуз десем деле туура болот, э? Бул жерде ооба газ алган суулар аябай эле зыяндуу деп айтуудан мен толук эле кошулам. Себеби статистика боюнча ушул газ алган сууну, мына Coca-Cola же болбосо Sprite деген сууларды бул Америка Кошмо Штаттарынан чыгат экен. Алардын өздөрүнүн статистикасында бир адамдын өмүр боюга 5 гана литрден уруксат берет экен. А биздин азыркы ичип жатканыбыз андан да ашып түшөт. Бул биринчиден. Экинчиден биз ушул балдар менен көбүрөөк иштеген убакта мен балдардан ата-энесинен сурасам, ушул газдалган суу көп ичет деген балдарда ушул тиштери дагы бат түшөт. Же болбосо бир аз жыгылса деле батыраак колу же башка жери сындырып көп кабыл алуу бөлүмүнө келген балдарды көп кездештирдик да.
ошол андан ошол эле бир гана газдалган суу эмес, дагы кошумчалай кеткенде жаңкы чипсы же болбосо кириешки деген дагы балдардын бир ушунчалык ууландырган бир жакшы немеси бар, каражаттар. Алар дагы аябай бир зыяндуу жактары көп экен да. Ошол. Жакшы. Демек биз бул азыктардан, айтылган азыктардан сөзсүз түрдө баш тартышыбыз керек экен. Туура келет. Андан ошонун ордуна ошол эле 45 сом 50 сомго 1 литр айран же болбосо сүт берилет да. Ошону ичсе бул сүттө көбүрөөк кездешет, кальций, бул себеби организмде кальций жетишсиздиктен келип чыгат бул оорулар. Ошол сүт ичсе деген неме кеңешим берет элем. Же болбосо быштак ошолордо аябай көп кездешет да. Жакшы. Саламатсыздарбы? Остеопороз оорусуна дейт тибет көнүгүүлөрү дейт. Мисалы, чыгыш көнүгүүлөрү жардам берет дейт. Буга сиздер эмне деп жооп бересиздер деген суроо алдык. Остеопороз оорусуна тибет көнүгүүлөрү жардам берет. Себеби көнүгүү жасаганда ошо булчуңдар өзүнө келет, калыбына келет да. Анан бул жерде эми жашы эгер улайган болсо болбойт. Эгер орто жашта, орто курактуу болсо болот. Жакшы. Кийинки суроо студенттерден кандай суроо бересиз? Бул оору менен ооруган адамдар эң көп себеби эмнеден оорушат остеопороз боюнча? Бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө бул причинасы, себептери бул өтө көп да. Мисалы, туаса болушу мүмкүн. Анан өзү остеопороз первичный, вторичный болот да. Первичныйга ушул травма мемелер кирет. Анан баягы постменопаузный меме деп коет. Ошо баягы климакс башталган учурда көбүрөөк аялдар кездешет да. Ошо гормональный нарушение болот да организмдечи. Анан кийин ошонун көбүрөөк пайда болот. Демек, аялдарда мисалы көп кездешет, гормондук бузулуулардан улам дал ушул илдет келип чыгат. Өзү ВОЗ боюнча, мисалы, Всемирный организация здравоохранения боюнча, мисалы, Европа, мисалы, Америка Кошмо Штаттарында көбүрөөк ооруйт экен да бизге карагандачы. Мисалы, ошол жакта эле 75 миллион адам ооруйт экен да остеопороз мененчи. Алардын 35% аялдар экен, 20% эркектер кездешет экен да. Ушул жерден алсак болот, аялдар көбүрөөк ооруйт депчи. Жакшы, кийинки суроо мындай. Саламатсыздарбы? Мен кайненем дейт, 1 жылдан бери дейт, буту ооруйт дейт. Ашыгынан тартып дейт, жамбаш сөөгүнө тартып ооруйт дейт. Эмне кылсак болот, кандай жардам бересиздер деген. Бул жерде ашыгынан жамбашына деген бул жерде корешковый синдром деп коет. Ошол баягы көбүрөөк остеохондроз, грыжаларда кездешет да бул ооручу. Ошол МРТ томография кылып, толук изилдеп туруп, анан ошого карап эметсе болот. Сиздер дарылайсыздар, Биздер дарылайбыз. Сиздер Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ырдактуу тилек көрүүчүлөр, бүгүн биз остеопороз оорусу жөнүндө маектешип жаткан кербезибиз. Маегибизге кайрылып келсек, бул жерде тилек көрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Жашым 55-те дейт, буттарым дейт, шишип дейт, ооруйт дейт. Анан рентгенге түшүп дейт, анан изилдөө жүргүздүм. Баары жайында дейт. Кандай маз алып сыйпасам болот, кандай дары-дармек ичсем жакшы деген суроо калтырыптыр да. Бул жерде буттар ишигенде бир эле рентген бул аздык кылат да. Рентген. Бул жерде кан тамырларды УЗИ кылыш керек да, баягы буттардынчы. Ошо кан тамыр кысылгандан да бут ишийт. Ошол чукул изилдеп, анан ошого карап эметиш керек. Дарылаш керек. Жакшы. Кийинки суроо студенттерден болсун. Мен суроом төмөндөгүчө. Сиз жогоруда бул оорунун стадиялары боюнча айтып кеттиңиз. Бул оорунун 1-стадиясынан 2-стадиясына өтүп кетпестиги үчүн кантип алдын алууга болот? Жакшы суроо. Сурооң аябай жакшы чыкты. Бул 1-стадиядан 2-стадияга, бул 1-стадиясында көбүнчө билинер билинбес, же болбосо латентный деп коет. Бул такыр билинбейт 1-стадиясында. Эгер ошол убакта кандайдыр бир жабыркап же болбосо травма алып, ошол убакта дарыгерге кайрылып, рентген изилдөөлөр жүргөн убакта, рентген изилдөөлөрдүн жыйынтыгында эгер остеопороз оорусу белгилери билине турган болсо, анда ошол замат гана ошол дарыгердин көзөмөлүнөн чыкпай, ар дайым дарыгердин берген көрсөтмөлөрүн такай колдонуш керек.
бул да ошол эле кальций препараттарын бериши мүмкүн. Ошол физкультура деп коет, же болбосо көнүгүүлөр менен ар кандай көнүгүүлөр, спорттук көнүгүүлөргө басым жасап, ошолор менен гана алдын алып экинчи стадияга өткөрбөөнүн жолдору бар. Ошол. Айрым мына ушул муун оорулары дейли, же болбосо буут оорулары бул өнөкөт деп айтып келишет да сиздердин кесиптешиңиздерчи? Өнөкөт оору. Бул остеопороз кандай өнөкөт илетпи, же болбосо убагында эртерээк кайрылса, бейтаптар сакайтса болобу бир дарылоо менен эле? Остеопороз бул өнөкөт ооруларга кирет да өзү. Себеби остеопорозду алдын ала эч ким качан оорушуну, качан башталышын эч кандай эч ким билбейт да. Качан гана бейтап ооруганда же ошол омурткалар кыйшайганда, буттар кыйшайганда ошол мезгилде кайрылышат да, өтүшүп кеткенде. Бейтаптар алдын ала өздөрү ошол кальцийге анализдерин тапшырып убагында врачтарга кайрылып турса, убагында дарыласа болот. Саламатсыздарбы, жашым 35 дейт, оң жак бутум аябай катуу ооруп дейт, ооруканага жатып чыктым дейт. Дарыгерлер дейт, толук аныктай албады дейт. Бирөөсү полиартрит десе, бирөөсү ревматизм дейт. Эмне кылсам болот? Анан ооруган кезде дейт, буттарым шишип калат. Эмне кылайын деген суроо калтырыптыр. Бул жерде бут аябай катуу ооруган, бул жерде себептери көп да. Мисалы, острый артрит болушу мүмкүн. Или посттравматический артроз артрит болушу мүмкүн. Бул жерде себептерин аныкташ керек да. Ошого карап, мына дарылаш керек буну. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы, 38 жаштамын дейт. Эртең менен дейт, мага туруп дейт, басып кетүү кыйын болот дейт. Андан кийин дейт, бул өзүм байкасам дейт, 4-төн кийин башталды дейт. Мен өзү дарылангым келип атат, эмнеден баштасам болот деген суроо калтырыптыр. Бул жерде эртең менен басып кете албаган, бул жерде пятичный шпора деген оору болот да. Баягы ошо тапанын астына туз өсүп калат. Эгер бул ошо 30, 35, 40 жаш ошондо башталат да бул оору. Ошол изилдеш керек да, ошол оорудан ушундай клиника берет да. Ошо изилдеп, рентген кылып, ошого карап анан дарыланыш керек. Демек, эң биринчи кезекте, урматтуу көрүүчү, сиз ар кандай текшерүүлөрдөн өтүшүңүз керек экен. Андан кийин этап менен дарыланса сакайып кетет, Жакшы. Саламатсыздарбы, менин тизем ооругандыктан дейт, ооруканага кайрылгам, остеопороз деп диагноз койгон, бул оорудан сакайсам болобу деген суроону калтырыптыр. Жогоруда да айттыңыз, дагы бир ирет кайталап кетсеңиз болот. Остеопороз менен убагында кайрылса, убагында дарыланса, айыкса болот. Ошол ошо өзүнүн көнүгүүлөрүнү туура тамактанып, спорт менен машыгып, Жакшы. Калыбына келет. Кийинки суроо студенттен болсун. Мен суроом, ушул остеопороз менен ооруганда кандай тамак ашыктар жесе болот, кайсылар болбойт, ошол диета боюнча айтып бересиздерби? Диета маселеси бул жерде остеопороз оорусунда аябай эле чоң башкы ролду ойнойт десем болот. Себеби ар бир дарыгерге барганда, эгер остеопороз оорусу эгер коюлуп, оорулууга диагноз аныкталгандан кийин биринчи очередь, биринчи кезекте дарыгер ошол эле пациентке бул биринчи диетаны сунуштайт. Диета бул кандай болуш керек? Диета бул көбүнчө сүттүү тамактарга басым жасап, анан эле ошол эле убакта жана эле башында айтылып кеткен газдалган суулардан такыр эле баш тартканга туура келет. И синтетикалык заттардан, же болбосо ошол эле биз азыр жеп жаткан химикаттардан дагы баш тартканга туура келет. И анан ошол ашказанга сиңимдүү жаңкы препаратты кальций деп коет. Же болбосо ошол кальций препараттарын, же болбосо табигый тамактануулар аябай жакшы бир чоң бир диетасы деп эсептейм да, бул оорунун алдын алуунун, же болбосо ошол ооруну дарылап жаткан убакытта. Жакшы. Кийинки суроо мындай. Саламатсыздарбы? Менин апамдын тизеси ооруйт дейт. Анан дарыгерге кайрылса дейт, кемирчеги
желип кеткен деп айтты дейт. Эмне себептен ушундай болушу мүмкүн? Ушул нерсени түшүндүрүп айтып өтсөңүз, себептеринде көпчүлүгү анчейин көңүл бурбайт да бул ооруугачы. Кийин өтүшүп кеткенден кийин анан сиздерге кайрылышат. Бул жерде ошол тизе ооруган бул баягы деформирующий остеоартроз деп коет да, остеоартроз. Ушу бул ошол муундун баягы жемирчек желиши. Бул биринчи степень деп коебуз да. Биринчи степенде бейтаптар аз-маз ооруганда кайрылышпайт да больницагачы. Кенебей жүрө беришет. Анан экинчи, үчүнчү степенге өткөндө уже желип жукарып калганда кайрылышат да. Ошон үчүн оорулар көп болуп атат да. Убагында кайрылса, убагында дарыланса, ошол немеге жетпейт да. Мына ушул остеопороздун алдын алуу үчүн мисалы ар бир бейтаптын же болбосо ар бир инсандын өзүнүн жаш өзгөчөлүгүнө, организминин өзгөчөлүгүнө карап кеңеш бересиздер да. Мисалы биздин жаш мына студенттер келип отурат, буларга эмне деген кеңеш бересиздер? Ал эми мен мисалы орто жашка келип калдык биз. Бизге кандай кеңеш бересиздер ушул боюнча айтсаңыздар? Анан телекөрүүчүдөн мындай деген да суроо келиптир. Жылына бир кальций ичип туруш керекпи адам баласы? Канча жаштан баштап жылына бир жолу ичип турган дурус деген да суроо калтырган да. Жаш балдарга. Жаштарга мисалы биринчиден туура тамактанса, анан убагында тамактанса, анан ушу сүт азыктарга көбүрөөк басым жасаса дейм. Баягы өзү газированный сууларды, немелерди көп ичпей, анан убагында тамактанса, анан спорт менен дайыма машыгып турса, Кудай буйрса жакшы болот дейм. Орто жаштагыларгачы? Орто жаштагылар эми ушул эле эме, ушул. Жакшы. Анан мисалы таблетка түрүндө кальцийлерди ичип турсак болобу деген суроо. Өзү таблетка түрүндө кальцийди мисалы адам 1 литр сүттү, анан 1 килограмм творогду жей албайт да. Мисалы бир күндө, туурабы? Анан биз таблетированный эме түрүндө беребиз да. Бир күндө өзү сут үчүн норма 1200-1,5 миллиграммга чейин ичиш керек да таблетка. 2-3 жолу. 2-3 жолу өзү 500 миллиграмм болот, өзү кальций бир таблетка. Ошондо 2-3 жолу ичет да. Ошо профилактика түрүндө 40 жаштан кийин ичкенге болот. 40 жаштан кийин жогору. Жакшы, Тамырлан, сиз жаш балдарга кандай сунуштайт элеңиз? Бүгүнкү күндө чындыгында кальций аз экен, анан биз өз алдыбызча эле ушул кальций берсек, балам батыраак басат эле, тиштери батыраак чыгат эле деп ушундай ата-энелер өздөрүнө дарыгер болуп алат десем болот да. Сизге кандай дейт элеңиз? Ооба, биринчиден бул ата-энелерге мен биринчи сунушум же болбосо кеңешим ата-энелер кээ бир балдар төрөлгөндөн кийин чачы түшө баштайт. Чачы түшө баштаганда буну биз элдик медицина менен көбүнчө дарылашат да. Кемеден өткөн адамга чачын кырктырабыз деп. Бул андай эмес, бул да көбүнчө ити оорусу келип чыгат. Ити оорусу бул баланын организминде D витамини жетишпей калат. Ошол убакта көбүнчө чачы түшүп, көздөрү дагы тартып калат деп коет. Же болбосо башы чоңоюп баратат, же болбосо басканда сөөктөрү да кыйшай баштады. Бунун бардыгы ошол ити оорусунан келип чыгат. Же болбосо медицинада рахит деп коет термин менен. Ошол көрүнүштөрдү эгер байкап, эгер балдарыңыздарда боло турган болсо, аны эң биринчи жолу ошол педиатр дарыгерлерге же болбосо дарыгер ортопедтерге алып келип көрсөтүңүздөр. Андан өз билимчелик кылып кальций берип тишин эрте чыгарам деген ата-энелерге дагы бул жерде гиперкальцемия деп коет. Же болбосо канда кальцийдин составы көбөйүп кеткен чакта дагы ушул остеопорозго алып келет көп учурда. Ошол кеңешим бергим келет. Эгер мүмкүн болсо өз билимчеликке алып келбестен биринчи дарыгерге кайрылып, дарыгердин жыйынтыгынан гана андан кийин берсе туура болот деп эсептейм. Саламатсыздарбы? Жашым 39-да. Бутум жамбаш сөөгүмө тартып ооруйт, анан чычаң сөөктөрүм дагы ооруйт дейт да. Эмне кылсам болот, кимге кайрылам деген суроо калтырып. Анан сиздерге кантип байланышсам болот деген да суроо бар. Бул жерде ошо бизде мына шаардык оорукана ортопедия бөлүмүнө кайрылса болот. Телефондор барбы? Телефон ошо 0773 21 76 78. Тамырлан мырза. 0777 738 738. Дал мына ушул номерлерге кайрылып, кайсы убакыт болсо кеңеш сураса
болот экен. Жакшы, калган суроолорго эфирден сырткары жооп бересиздер деген ойдомун. Ардактуу тиле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Каныбек Хаитов, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын ортопедия бөлүмүнүн дарыгер ортопеди жана ошондой эле Тамырлан Абдыкадыров, Ош областтар аралык балдардын клиникалык ооруканасынын сынык жара ортопедия бөлүмүнүн дарыгери жана медицина факультетинин студенттери келди. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп, жалпы тиле көрүүчүлөргө жакшы маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушун мен Илим жана Билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.